Саламатсыңарбы туугандар. Жакынкы бир ай ичинде чоң бир астрономиялык событиялардын болушу күтүлөт. Чоң дегенде өтө эле чоң эмес, мындай орточодон жогорку мааниге болгон событиялардын болушу күтүлөт. Бул деген кайсы события? Бул Меркурий планетасынын кезектеги кетенчиктөө кыймылы. Меркурий планетасы могул бүгүн 25 февраль, эртеге 26 февральдан баштап түнкү күндүзгү 12ден өтүп, ошо түшкү саат 1ге жакындаган учурда кетенчиктөө кыймылын өтөт. Ошо боюнча 20 мартка чейин кетенчиктөө абалында болот. Бул кетенчиктөө учурунда эмне событияларды берет, азыр айтып кетебиз. Эми кетенчиктөө кыймыл деген астрономияны бардыгыбыз эле окуганбыз да, 10-класста. Мисалы, планеталар кетип атып, кайсы бир жерге барганда бардыгы эле 9 планета тең. Стационар жасайт дагы, акырындап барып стационар. Андан кийин кетенчиктөө кыймылын жасайт. Кайра аркага кетенчиктеп жөнөйт. Кайсы бир убакытка жеткенде, мисалы, биздин Меркурий планетасы учурунда 24 күндөн кийин, 20-24 күндөн кийин кетенчиктеп акыркы точкасына барып жеткенден стационар жасап, 1 күндөн 3 күнгө чейин айланып, стационар кыймылын жасап турат, кайра алдыга көздөп жөнөйт. Мына ушул учурда Меркурий планетасы берчү событияларынын эң негизги нерселерине көбүнчө унаа, канцеляриялык техникалар, ушул нерселер көбүрөөк таасирин тийгизет. Сапарга чыгуучулар, алыскы жолго чыгуучулар, короткий, дальний поездки, ушул алыскы сапарга чыгуучулар болсо дагы унааларды, техникалык каражаттарды жакшы текшертип алып, анан жолго чыгып жүрүү негизги максатка ылайыктуу. Антпесе жолдо унаалар бузулуп, барчу жерге кечигип жетүү, баруучу пунктка болчу, күтүлчү нерселер болуп калат да. Ошон үчүн аны абайлаш керек. Алдын ала техосмотрдун өткөрүп, анан чыгып жүрүш керек. Эртеңден башталат, 20 март, Ноорузга 1 күн калганда бүтөт экен. Товарлар, бардык эле товарларбы, кандай гана транспорттук каражаттар болбосун, ошо жетүүчү пункттарга кечүүгө жетет, документ кагаз иштери көбөйөт. Кайсы бир учурда иштер жылбай эле, так на уровне застоя. Эч бир иштер жылбай эле, кайсы жакка барсаң деле иштер кетип кетпей, бир документация кагаз иштерди оформление кылайын деп барса, кезек көп, же начальниги отпускада болот, же эң главный ишти бүтүрчү бир кайсы бир адиси, главный специалисттердин бирөө отпускада эмгек эрүүсүндө жүргөн болот. Анан дагы күтүп туруш керек. 1 жума 10 күн ошого окшоп иши кылса, жумуштар токтоло берген учурлар болот. Ошон үчүн азыркы учурда көпчүлүк эми документ кагаз иштерди бүтүрүүнү 20 мартта бүтсө, 26-27 марттан кайсы бир маанилүү документтерди бүтүрө турган болсоңуздар, 26-27 марттан баштап жасасаңыздар болот. Ошо алыскы жолго чыгуулардын ичине, мисалы, темир жол, авиакаттамдарга билет алчулар билет алып койгон болсо, ал учурда дагы эске алуу керек. Рейстерде, авиакаттамдарда, ошо темир жол багыты боюнча кетчүлөр, рейстерде өзгөрүүлөр болуп, 4-5 саат, иногда 7-8 саат, 10 саатка чейин расписаниялар өзгөрүп кетип, көпкө чейин күтүп отуруп калган учурлар болот. Ошол жактарын эске алып, анан жолго чыгып жүрсөңүздөр, жолдо кыйналбайсыздар. Бул учурда дагы андан сырткары жол кырсыктары ушул учурда кескин көбөйгөн учур болот. Сак болуңуз, албетте. Жолдо жүрүүдө автоунаалар көп бузулат. Көп эле жеңил автоунаалар болобу, жүк ташуучу автоунаалар, баарын эске алуу керек. Болор болбос, кайсы бир себептерден улам пробкалар жолдо көп болуп, тоже көп
мындай маселелер жаратат да жолдо проблемалардычы. Анын ичинен да мен сиздерге эң айтып кетейин деген нерсем ушул себеп болду. Кымбат нерселерди ала турган болсоңуздар, мисалы унаа, автоунааларды же үй ала турган болсоңуздар, или какая-то крупная собственность, да, кымбат бир жеке менчиктерди ала турган болсоңуздар, мүмкүн бир базарда, торговый центрде бир место аренда алган жатасыңар, башка кымбат бага. Шуну коюп туруп эле 26-27 марттан баштап алганыңыздар максатка ылайыктуу. Бул учурда тез эле разочарование болуш адамдарда турган нерсе. Эмне үчүн дегенде, Меркурий планетасы бул адамдардын мышление, мыслительный процесс человека. Ушул башкарат, адамдардын ойлоо процесстери, ой жүгүртүү процесстери өз ордунда болбойт дагы. Баягы алып аткан буюмдарды шашып туруп, айрыкча өтө кымбат буюмдарды алганда абайлагыла деп атпаймынбы? Жакпай калган буюмдарды алып барып берсеңер, уже бир кымбат кийим кечелерди алсаңар деле бул унааны бул жакка коюп туралы. Убагында кайтарып бербей, акчаңарды сатуучулар кайтарып бергенченде дагы бөлүп по частям бөлүп отуруп, кыйнап 6 ай, 1 жыл, 1,5 жыл, 2 жыл дегенде анан араң акчаңарды кайтарып бериши мүмкүн. Ошол себептен мындай кымбат нерселерди да коюп туруу керек. 20 мартта бүтсө, 26-27 марттан, пожалуйста. Өзүңүздөр деле ошол убакта мындай байкоо жүргүзүп көрсөңүздөр, ретроградный мезгил бүткөндөн кийин, Меркурий 20 бүтсө, бир 3-4 күндөн кийин 23-24, 25-26, ушу 26-27 марттан баштап кичине кыймыл башталганын байкайсыздар да, кичине жол жалпы алып кетип аткан иштериңерди эле алдыга жыла баштаганын байкайсыздар да. Ошон үчүн ушул нерселерди эске алыңыздар. Макулбу? И медициналык операциялар жасатуучулар, айрыкча пластикалык операцияны жасатуучулар дагы абайлаш керек. Ойдогудай чыкпай калып, дагы бир канча жолу барууга туура келип, операцияларды кайрадан жасап, сиздин сулуулугуңузга бир аз минус, терс жактарын тийгизип коюшу мүмкүн. Ошону эске алуу керек. Ал эле эмес, бул оңдотулган техникалар, автоунаалар, башка техникалар болобу, канцеляриялык техникалар же үйдө оңдотулган буюмдар болсо деле мастерлер чакыруу. Өз учурундагыдай жакшы бүтпөй калып, кайра бул учурда бардык иштер, жасалган иштер аркага кайтма мүнөзгө болот дагы, кайра повторно жасатууга туура келип калат да. Ушул нерселерди эске алуу керек. И бул учурда жаңы ишти баштоого дагы болбойт. Жаңы долбоорлорду, жаңы келишимдерди түзүүгө болбойт. Ушунун тоже эске алыңыздар. Жаңы ишке которулууга болбойт айрыкча. Эгер сиз жумуш боюнча иштеп келип, бүгүн 25, эртеңден баштап, пока азыр стационар ордунда айланып турат. Меркурий стационар жасап. 3-4 күндөн бери акырында замедлительный движение жасап келип токтоду. Ордунда айланып турат. Эртең 25-тен баштап кетенчиктөө кыймылын баштайт. Вот ушул эртеңден баштап эмне кылыш керек? Жаңы бир жумушка которууга, башка кылууга болот. Эртеңден ушу же болбосо 1-2 күндөн жумушка кирем деп турсаңыз, лучше жумуштан чыгам, эски жумуштан арыз жазып чыгам деп турсаңыз, чыкпай эле чыдап коюп туруп, ушу 26-27 марттан кийин, то есть или 1-2 апрель, 3-4 апрелден баштап, апрелдин баш чендеринен баштап жаңы жумушту дагы которо берсеңиз боло берет. Түшүндүңүздөр деп ойлойм. Андан сырткары бүт эле мына үйдөгү электрондук приборлор, офисте иштесеңиз офистеги приборлор, телевизор үйдөгү, радио, телефондор, компьютер, электр жарыгы, канцеляриялык жабдуулар көп бузулган учур болот. Тоже эске алыңыздар. Интернет үзгүлтүккө көп учураган учур болот. Телефония, телефондор көп бузулган учурлар болот. Абайлаш керек ошо нерселерди. И ушундай телефон документтер дагы бул учурда көп башка нерселер деле, айрыкча телефон документтер демейдегиден көп жоголот. Тоже ушул нерселерге сак болуш керек. Бул учурда
Таанышуулар дагы болсо, жаңы таанышуулар жакшы бир таанышуу болду деп сиз өзүңүз ойлоп жүргөн адам менен тааныша турган болсоңуз, мына эртең 26 февралдан 20 мартка чейин жаңы таанышуулар болсо, бул таанышууга канчалык кубанбай эле койгонуңуз жакшы. Бул таанышуунун өмүрү кыска болот негизи. Бирок жакшы жагы, көп жылдан бери, мисалы 10 жыл, 15 жыл, 20 жылдан бери же 30-40 жылдан бери таппай жүргөн эски досторуңуз, тааныштарыңыз болсо, соцсеттерден дагы издеп таппай келген болсоңуз, ушу эртең 26 февралдан баштап 20 мартка чейин тиешелүү аракеттерди жасасаңыз, эски тааныштарыңызга, досторуңузга таанышып калууңуздун ыктымалдуулугу бир топ жогору болот. Ал тургай көчөдө кетип атып эле жолугуп калышыңыздын ыктымалдуулугу бир топ жогору болот. Ушул 24 күн ичинде, эмеден баштап 26-сынан 20-21 мартка чейинки убакыт аралыгында. Вот, ушул нерселерди сөзсүз эске алыңыздар. Жаңы долбоорлор түзүүгө болбойт дедик, кымбат нерселерди алууга болбойт дедик. Ошо марттын этек-чендери, апрель айынын баш чендеринен баштап кандай гана чоң кадам жасабаңыздар, жакшы чоң иштерди жасабаңыздар, уже оң жагына чечиле баштайт. Какой-то кыймыл аракеттер баштала баштайт. Ошону эске алыңыздар. Анан биздин каналга албетте катталып коюңуздар, а то кийинчерээк издеп таппай калбаңыздар. Анан ушул нерселер эгер эртең 26-сынан 20 мартка чейин биз айтып өткөн событиялар кимде көбүрөөк байкалып аткан болсо, албетте ошо YouTube каналыбызга кирип, же ошо мен YouTube каналыма, же болсо Instagram каналыма кирип, комментарий жазып, оюңуздарды калтырып койсоңуздар, ал жакшы нерсе болот. Мен көп нерселерди эске алып турууга кийин өз жардамын тийгизет деп ойлойм. Ошон үчүн сөзсүз комментарийда жазып туруңуздар, кимдерде көп байкалып атса. Ушул айтылган событиялар макулбу? Макул, анда тынч болуңуздар, саламатта болуңуздар.